алдына чыгып алып анан мынтип айтыптыр да, Сталин ыстак деп жатырбыз, Сталиндек акынбыз, Сталинге жакынбыз, ырасында биз дагы Сталинге катынбыз депчи. Ачыгын айтып келсе бул баягы элдин кыжырдануусун келтирбейт эле деген. Саламатсыздарбы, урматтуу Жалбырак ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз коомчулуктагы акыркы саясий окуялар жана күздөгү ошондой эле жергиликтүү кеңештерге болчу шайлоолор тууралуу өзүнүн пикирин угуу үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков агай. Саламатсызбы? Саламат. Рыскелди агай, сизге биринчи суроом мындай да. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот жакында. Үгүт кампаниясы старт алды. Шайлоо башталбай жатып эле бир үйгө 1000ден, 2000ден кишилерди каттоого алып, ушундай мыйзам бузуучулуктар орун алып кетти да. Азыркы учурда элдин нааразычылыктары күч. Буга реакция болобу? Буга реакция болду, бирок эл каалагандай болгон жок. Шайлоо башталбай жатып, шайлоонун шайтан оюндору башталып кетти. Бул албетте бийликтин шалакылыгы, бийликтин өзүн билемдиги. Анан шайлоо баштала элек деле ошол эң негизги шайлоо бул Ош шаардык кеңеш боло турган шайлоо. Анан Чүй областындагы экинчи чоң шаар болгон Токмоктогу шайлоо өтө маанилүү болуп жатат. Ушул жерден партиялар ошо Жогорку Кеңештин алдында репетиция кылып, же болбосо өздөрүнүн биринчи раундтан күч сынашабыз деген нерсе. Ириде бийлик мына ушул шайлоолор аркылуу өздөрүнүн үлгү катары, күзгү катары көрсөтүш керек эле. Бийлик тескерисинче үлгү боло алган жок, тескерисинче элге күзгү боло алган жок. Бардык мыйзам бузууларга жол берип койду. Мындан эл чочуп калды. Эгер жергиликтүү кеңештерге шайлоолор ушундай ыкма менен баштала турган болсо, анда Жогорку Кеңешке кандай болот деп бул бир топ эл аралык уюмдар дагы чочутуп койду. Мындай бийликтин алешемдиги бир үйгө 1000ден ашык кишини каттап аткан кишини жоопкерчиликке тартып, анан ошол каттаган кишилердин баарын жокко чыгарса, бул бийликтин реакциясы болмок. Ошолорду жоопкерчилигин карап, ошол катталган адамдардын баардыгын кайта чыгарып салса, анда бийлик чындан эле таза шайлоого камкордук көрүп баштады деген болот. Бирок андай кыла алган жок. Ооба. Туура айтасыз, жана айтпадыңызбы? Күздөгү шайлоо, азыркы шайлоо ушундай өтсө, күздөгү шайлоо. Күздө ушун парламентке шайлоо болот да. Элдин маанайы кандай, дагы деле олигархтар келеби, же болбосо бийликтин батасын алган партиялар келеби? Саясатта кандай болуп атат? Менимче жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго бүгүн старт берилди. Бүгүн үгүт иштерине старт берилди. Үгүт иштери кандай жүрөт? Бирок эл чочуп калды. Чочуп калды. Азыр жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы кандай болот? Жогорку Кеңешке болгон элдин көз карашы ошондого жараша болот да. Анткени бийлик бул жерден дагы деле акча менен, каражат ресурс иштеп, административдик ресурс иштей турган болсо, анда чоң шайлоолор, Жогорку Кеңеш шайлоолор деле ошол шайлоолордун уландысы болуп, аягы чоң тополоңдорго алып келерин эл көрүп билип калат. Андыктан бийлик эң ириде биринчи баскычта өзүн көргөзүш керек болчу. Бирок мен ойлоп турам, азыр ушунчалык алабармандык менен баратат, эчтекени карабай жатат. Ошо жергиликтүү кеңештер болгон шайлоолордо бийликтин жогорку адамдары ошол бир партиянын штабына барып жатканы, бул биз өзүбүздөй каалагандай шайлоону жасайбыз деген эле маанини калтырып атат. Анан бул Жогорку Кеңешке боло турган шайлоолордунго болгон мындайча айтканда баамдоолордун баардыгы азыркы шайлоолордун этегине келип калат. Негизи 30 жылдан бери эле ушул бийликчил партиялар сөзсүз келет да. Анан бийликтин партиялары азыр айтып атышпайбы, биз бийликтики эмеспиз депчи. Ошентип айтпай эле, жашырбай эле шайлоого барышса болбойбу? Өткөндө Өмүрбек Чиркешевич ошол шайлоолор, алда шайлоолор жөнүндө бир нерсени айтты да, бийликтин партиялары, бийликтин партиясыбыз, президенттин партиясы болушу кажет. Президенттин программасын колдогон, ошонун өзүнүн партиясы болуш керек. Алар биз президенттин же болбосо бийликтин партиясы деп атын атап, алагычта атын атаган жакшы деген эле атын атап ачык шайлоого чыкса, бул эртеңки шайлоолорго болгон кепилдикке чоң себеп болот деп айтты да. Бирок бүгүнкү күндө биз билебиз да, кайсы партия бийликтин
партиясы экенин, алар канчалык атын жашырбасын, канчалык жолбарс тересин жамынбасын, баары бир билим кылат. Анан алар азыртан эле ачыктап койсо болмок. Алардын штабында бийликтин өкүлдөрүнүн баардыгы кезек күтүп турса деле биз бийликтик эмеспиз деп атпайбы. Анан бир нерсе эске түшөт да, илгери Осмонкул, Калык, Алымкул коргоо ырчы болуп туруп филармонияда иштешип калат. Анан кошоматчылык жакпаган, жакса дагы жан жүйрөсү батпаган коргоо мен бул жерде иштей албайт экем деп таарынып айылына кетип калат. Анан кайсы бир күндөрдүн биринде Алымкул, Калык, Осмонкул ошол тарапка концерт берип барып калыптыр. Анан барып калса коргоо алдына чыгып алып анан мынтип айтыптыр да: Сталин ыстаке деп жатырбыз, Сталиндек акынбыз, Сталинге жакынбыз, ырасында биз дагы Сталинге катынбыз депчи. Деп ал өзүнүн чын айткан эмес, ыр айткан, сын айткан эмес, чын айткан деп ошол жанагы 3 белгилүү төк макындын бет пардасын сыйрытылган дегеним, ушул өңүттө эле алар канчалык биз жакынбыз, биз билбейбиз, биз бирдейбиз деген күндө деле бийликтин партиясы ким экени баары билим калат. Ошон үчүн алар ачыгын айтып келсе, бул баягы элдин кыжырдануусун келтирбейт эле деген себептен. Эми ушул күздөгү шайлоо тууралуу эле да. Күздө шайлоо болот, бир нече партиялар аттанып атышат. КСДПнын тагдыры кандай болот? Шайлоого барабы? Тизмени ким жетектеп барат? Азыр коомчулукта айтылып атат, кеп сөздөр кетип атат да. КСДПнын башына сизди лидер кылышат экен деп, Султанбеков деген жаш жигит бар, ошону лидер кылышат экен деп варианттар айтылып атат да. Туйгунал Абдраимовду айтып атышат. Айрымдар болсо Атамбаевдин ошол уулу Сейит Атамбаевди лидер кылышат экен деп. Эми бул сөздөрдүн деле канчалык бир деңгээлде чындыгы бар. Азыр сүйлөшүүлөр болуп атат, бирок бир нерсени ачыктай алам, бул социал-демократтар саясий партиясы, бул Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мураскер партиясы. Ошонун ичиндеги партия, же болбосо бул партияны түптөлгөнү, бул партиянын баягы запасный аэродром деп коет, же болбосо бул резервде турган партия экени бул белгилүү болчу. Азыр эми Кыргызстан социал-демократтар партиясы шайлоого барар-барбас арсар болуп турат. Анткени иши сотто, билесиздер, 2ге бөлүнүп калган. Анан 2 партия тең бара албай калышы кажет болуп тургандыктан биз ушул жаңы партия менен, жаңы адамдар менен барабыз деген ойлор, тилектер бар. Эми азыр баардык уюштуруу иштери жүрүп атат. Ал эми жакын арада биздин ушул партиянын Кыргызстан социал-демократтар саясий партиясында негизги өзөгүн түзгөндөр, ошол партияга тарыхынан бери келаткандар, ардагерлери, анан кийин бул партиянын патриоттору, ушулардын баардыгы ушул партияга жапырт көчүп, анан жаңы шайлоого ошол урам менен барабыз деген тилек болуп жатат. Эми уюштуруу иштер жакында болот. Анан партияны ким жетектейт, тизмени ким түзөт, башында ким болот, булардын баардыгы ошол жетекчиликтин шайлануусуна нерсе болот. Эми ким партиянын башына келери белгисиз. Албетте эми буну саясий кеңеш бар, Кыргызстан социал-демократтар партиясы саясий кеңеш бар. Ошол саясий кеңеш биргелешип чечебиз. Ким аны жетектеш керек, ким штабты башкарыш керек, ким тизмени башкарыш керек, ким үгүт иштерин башкарыш керек, ким дагы региондорду алып барыш керек. Эми аларды бар жакын арада ачыкка чыгат. Түшүнүктүү. Коомчулуктагы дагы негизги актуалдуу темалардын бири ушул коронавирус болуп атат да. Ушуга байланыштуу, коронавируска байланыштуу өкмөт эл көп чогулчу иш-чаралардын баарын чектөө киргизди. Кечээ спикер Дастан Жумабеков жогорку кеңешке сырттан кирүүчү адамдарга да чектөө киргизди. Айрым депутаттар кечээкүнкү жыйында айтып чыгышты, мектептерди 1 айга жаба турбайлуу деген сыяктуучу. Ушул чаралардын баары коронавирустун алдын алабы? Туура, коронавирустун алдын алсаң арзан болот, артын алсаң арман болот. Бул өтө мындай коркунучтуу оору экенин дүйнө жүзү бүтүндөй дүңүнөн күрөшүп атат. Анан биз ал нерседен сыртта калган устар эмес, бирок биздер албай алдына жараша дегенде өкмөт өзүнүн алдына жараша күрөштөрдү жүргүзүп атат. Ушул бирок ала бармандык, каша чапкандык нерселер деле байкалып атат да. Кээде чек араларды кечирээк жаап атабыз, кээде башка мамлекеттерден үлгү алып атабыз. Андай болбош керек. Бул деген биз Кытай мамлекетине жакынбыз, кошунабыз. Оору ошол жактан чыкты. Анан бизде бул штабты жетектеген адам эч нерсени карабай туруп эле биринчи мамлекеттин
коопсуздугун кызыкчылыгын карап туруп маданий, саясий, диний иш-чаралардын баардыгына бөгөт коюш кажет болчу. Бирок мен карап турам, андай иштер болбой, булар баягы жоопкерчиликти ала албай атат да. Бирде туруп, буну жабабыз десе жок, биз аны жапканга негиз жок деп. Анан эми жогорку кеңештин кечеги токтому чынын айтканда мага жаккан жок. Анан ошо жогорку кеңешке келген адамдарга чектөө салган, баягы чектөө кылган өзү бул туура эмес болуп калат да. Бир топ адамдар мен социалдык барактар аркылуу жазып чыгышты эми жок дегенде сиз ачык оюңузду айтып койбойсузбу? Эми силер эмне коркуп атасыңар? Силер ушу Кудайдан коркпой, коронавирустан коркуп калдыңарбы? Силер ушу элден коркпой, ошо желден коркуп калдыңарбы? Эмне эле өзүңөр коргоп атасыңар? Эмне эле өзүңөр иммунитетиңерди көтөрө албай атасыңар? Деген шылдыңдаган сөздөрдү айтышты. Чын айтканда айтып атат да, алар деле билет да. Бишкектеги тойканалардын 90% ошол чоңдордуку. Анчалык эле кыйын экенсиңер, тойлорду токтотпойсуңарбы? Силер мына каржылык жагына караганда тойлорду токтотпай анан мектептерди жабып койгонго туура болот. Анан кийин саясий, маданий иш-чараларды токтотуп койсо болот деп чыга. Эмне үчүн тойканаларды, ресторандарды, базарларды, чоң элдер топтолгон жерлерди айтпай атасыңар дегенде болот да. Ошол өрөңүттөрдү алып караганда жогорку кеңештин кечеги кабыл алган токтому бул мындай жосусуз жорук бойдон калып калат да. Эгерде мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан атайын уюштуруш токтом чыгыш керек болчу, 100 кишиден катышкан мындай маданий, диний, саясий иш-чаралардын баардыгы токтотулсун деп. Аны жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен ички иштер министрлиги көзөмөлдөсүн деп. Андай болгон жок да, булар ооздек айтып атпайбы. Ушундай кылып бир өкмөт токтом чыгарып койсо, ошол өкмөттүн токтомунун негизинде штаб да бул эми, бул ага баардык нерсе баш келет. Анан ошол жогорку кеңеш дагы өзүнүн немеси кылат. Анан кандай болуп калат? Маселен, калкты тейлүү борборлор бар. Сон деп коет. Азыр ушунчалык ал жерде эл батпайт. Жана паспорт алып Казакстан ID карт атмен кылып койбоду. Ошондой эл деген сыртка чейин чыгып турат. Арде 200 миң эмес, арде 1000ге жакын киши турат. Аларды кантип токтотосуңар? Арда ызы чыгып кетет да. Айылдар көпкөрлөрдө ойношуп атат. Чоң тойлор болуп атат. Массалык адамдар бар чогулган жерлер болуп атат. Аларды кантип токтотосуң? Анан кийин жаназага кантип турба деп айтасың, жамандык болуп калса. Куран окуткан жерге сен кантип Куран окутпа деп атасың деп. Мындай айтканда, мындай бул штабта диний уюмдун өкүлдөрү дагы, спорттук мекеменин өкүлдөрү да болуш керек. Анан жакын арада Кыргызстанда эмнелер өткөрүлөт? Кайсы жерде коопсуздук бар? Ошолордун баарын аныктап чыгып турган ошол баарына токтотуш керек болчу. Анан бизде жок, биринчи өзүбүздү коргоно алайык. Жогорку кеңешке киргендер чектелсин. Сырттан бизге кирбестигинде эл туура эмес кабыл алып калды. Жогорку кеңеш депутаттары ушунчалык коркуп атат коронавирустан деген бүтүм келип калды. Ушул туура эмес болуп калды.